Dönüşler. Qanday chegildi aka? Eğim başlandı, Saqul aka, eğim başlandı. Миллион Хамзага чогула турган болгон. Жанагы үмүтсүз болуп, чогулап экен, өтө чоң сумма $2 миллион деп аттык эле го. Allah razı olsun. Ушундай машиналарды алып келип берип, ушундай эжекелерибиз бизди колдоп атат. Ассаламу алейкум, байке. Алейкум ассалам. Байке, эмне болду, айтыңызчы? Урматтуу мекендешим, кыргыз болгонуңуз үчүн бир лайк басып коюңузчу. Кыргыз элинин ынтымагына дүйнө жүзү таң калса арзыйт. Кыргыз элинин биримдигине кичинекей уулдарыбыз кыргыз элин муштундай бириктирип койду. Өзүңүздөр байкагандай 3-4 күн мурда, бир жума боло элек 3-4 күн мурда башталган собур Хамза үчүн чогулткан акчалар Кудай буйрса өз жыйынтыгын берди. Общий мүлк кошулганда, акчалар кошулганда примерно саналып 214 миллион 580 930. Эми жигиттер, Асанга өтө турган акча 44 миллион 580. $124 болот. Эсепке жигиттер. Майсы үчтөн бир бөлүгү уже Хамзанын фонду менен жаап койду. Эми бизге болот. Ар бириңиздерге ушул керек. Ар бириңиздерге рахмат. Бул биздин азыр бөлүп турган суммабыз. Каждый минут, каждый секунд эми көз болот. Мен ойлойм, Кыргызстанда мындай рекордный жолу болгон эмес. Биз ушул жерден сүйлөп, бул жерге суу менен ичкен ровно 13-12 минуттан ичинде 1 миллион акча чогулган эмакчы. Ошонун ар бирисизден сөйлөшүңүздөр. 170 миллион сом акча керек болчу, бирок андан да көп акча чогулду. Кудай буйрса, андан ашкан акчаларды дароо ушул андан кийинки ооруп жаткан, дал ушул Хамза сыяктуу ооруган Арслан уулубузга жумшап жатат. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисап жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Корпустан алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Allah razı olsun. Ушундай машиналарды алып келип берип, ушундай эжекелерибиз бизди колдоп атат. Келиңиздер эжеке, дагы байкелер, кайтеге карабаңыздар. Бул кичинекей наристелерибиз биз үчүн өтө чоң. Алтындан дагы мындай дүйнөдөн да кымбат балдарыбызчы. Ошон үчүн күйүп жанып жүрөбүз. Кыз бала келишин тапшырып берип атат жигиттер. Чоң рахмат. Бул дагы бир чоң бир мындай тарых десек болот. Чоң рахмат. Ушинтип сиздер өзүңүзгө эле бериңиз дебей ушинтип мынтип Асанга алып келип берип атасыздар. Бул дагы чоң, мына араңыздарда жигиттер болсо бул чоң бир эрдик, мындай бир жаңы машинаны алып келип таштап койгончу. Булардын азыр көзү чачырап турат, тем более биякта эжекеңиздер баштан көп нерсе өткөн экен. Рахмат, биз аябай чоң ыраазыбыз, Кудай буйрса. Анан башкаларга да кайрылып кетет элем. Онлайн сферасында аябай көп азыр. Действительно көп да, блогерлер көп, онлайн сферасында окуткандар көп, продукт саткандар көп. Эксперттерге да кайрылып кетем мен, ютуберлерге да кайрылып кетем. Хотя бы 1 айлык кирешеңиздерди Асланга, мындан кийин Аскар байкеге алып келип тапшырып берсеңиздер. Эстафетаны сиздерге тапшырам. Рахмат, чоң. Кыз бала келишин тапшырып берип атат жигиттер. Чоң рахмат. Бул дагы бир чоң бир мындай тарых десек болот. Хамзанын атасы. Хамзанын атасы буйрса бул акча чогулду. Хамзага ушул жерде турган, видеонун артында турган, айылдабы, тоодобу, төштөбү разницасы жок. Ар бириңиздер чогултуп атып, мына көптү көрсө көл болот деп 170 миллион сом акча буйрса чогулуп, андан ашып азыр отчет болуп атат. Ушинтип мына Руслан өзү Хамзанын атасы мына Асан үчүн чуркап берип атат жигиттер. Рахмат чоң, сиздерге да рахмат. Буйрса мына акырындан эми Асанга чогула берет. Дагы чогуу туруп бир чогуу сүйлөп документти алып коесуңар. Кийинкиде буйрса дагы жардам берип алып келгенге аракет кылабыз. Рахмат чоң. 2 күн болду көрүп калганыбыз. Рахмат. Өтө ыраазыбыз чоң. Ассалам алейкум баарыңыздарга. Мен Хамзанын атасы болом. Бул жак мен эми жарым жылдан бери сүйлөп, жарым жылдан бери эфирге чыгып, жарым жылдан бери жүгүрүп жүрөм. Иншалла Хамзаныкы Кудай буйрса жабылып калды. Мына саналуу мүнөттөр азыр шотторду чыгарып атышат. Кудай буйрса жабылды.
мага келген акчалар, бул жака келген акчалар полный бул жака өтүп атат Асландыкы. Келиңиздер, эч жака кайтпаңыздар. Мындай үй кара Орозо айында дагы бир жума каттык салып коелукчу. Асланды да сактап коелук. Айтарым, бул орунду мен ошол 1 жылдан бери жүгүрүп турган бери сурап атам. Бул орун үчүн мына биринчи типтагы өтө тяжелый, өтө ошол уколду алышыбыз кажет. Ошол укол гана сактап калат. Бул Асландыкы да өтө оор. Тезирээк алышыбыз керек. Ошол үчүн бул экендештер баары сактайт ошол дооруну токтотот сиздердин сураныч. Баарыбыз билгендей, Аскаровто Дубай агабыз Хамзаны алып чыккан, элге жеткизип берди. Резонанс болду. Аскар агабызга дагы бир жолу рахмат айтабыз. Кудай буйруса, эми Асланды дагы дал ушул Хамза сыяктуу өзүнүн көзөмөлүнө алды. Дагы деле уланып атат. Бүгүн мен ушул Асландын бир тууган бөлөсүнө жолуктум. Жана Руслан мырзанын бажасына жолуктум. Жанагы сиздер кутарып атканда Москвадан Чыңгыз О деп чыгып атпай, ошол Чыңгыз мырза менен жолуктум. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Кудай буйруса, Хамзага 170 миллион сом, андан да көп акча чогулду. Андан өткөн акчаларды иншалла Кудай буйруса, мынакей Арслан уулубузга түзүп берет туугандар. Азыр Москвага катайын, ушул баягы сиздер кутарып атпайсызбы? Тиньковгачы Чыңгыз О деп чыгып атат го. Ушул мунул агабыз болот. Бул агабыз менен да мен тынбай сүйлөшүп турдум. Жана көпчүлүк мекендештерибиз езип жанбай атат дегенде өзүм чалып ушул агабызга түшүндүрдүм да. Бул Чыңгыз агабыз ата келди, бажасы. Русландын бажасы. А бул жак болсо Арсландын тууганы. Кимиз болосуз ошондо? Бир тууган бөлөсүз. Урматтуу мекендештер, ушул эми Арсланга баштадык да, иншалла. Бул жакта агаларыбыз кызмат кылат. Бүгүн азыр өзгөн чайханасынан кирип, ушул жерде турат да туугандар. Бүгүн эле ушул жерде болобуз, эртең башка жерде. Ооба, ар күнү ар жакка барат туугандар. Анан урматтуу мекендештер, дагы бир жолу эскертип коелу. Кудайдан коркпогон мошенниктер чыгып баштатат туугандар. Сураныч, карап которуңуздар. Буйруса мынакей Тинькофф 8925 388 09 98 Камбарбек деп чыгат туугандар. Бул Асланга сураныч. Бүт ушул жердеги реквизиттер коюп коебуз. Чтобы сиздердин берген садакаңыздар түз жетишин каалайбыз да, ошого алданып калбаңыздар. Урматтуу мекендештер, мына эми бүгүн кандай жакшы жаңылыктарды угуп атабыз. Сиздердин жардамыңыздар менен Хамза уулубузга лечениясына акча жыйнап бердик. Баарына сиздер себепкер болуп бердиңиздер. Ар бириңиздер өздөрүңүздөрдүн салымыңыздарды коштуңуздар, урматтуу туугандар. Эми Аслан уулубузга жардам берип коелук, кайдыгер карабаңыздар. Мына кыргызым бир көтөрүлсөчү, дүйнөгө дүңкүрөйткөн. Кайдыгер карабаңыздар, сураныч. Аллахым разы болсун сиздерге. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Аслан туугандар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Асландын бир тууган бөлөсү болом. Азыркы учурда ошо бөбөгүбүзгө сбор ачылып чогултуп аткан кезибиз. Бул жакта реквизиттерден бир эле Тинькофф бар. Негизи азыр мошенниктер да көп болуп, ар кандай өзлөрүнүн реквизиттерин коюп чогултуп жатышат. Башкаларга которбооруңуздарды суранам. Только ушул бир эле номерге Камбарбек деп чыгат. Чоң рахмат. Шеф, сөзбү? Ассаламу алейкум. Бир жолу Москва жергесинде эмгектенген биздин мекендештер ушулар айткан бүт сөздөрдү тастыктайбыз. Биз ушул жерде кызматтабыз. Буюрса, могу силердин жардамыңар менен, Алла Тааланын кудурети менен караңыздар, Хамза инибизге баары чогулду, ашкан сума Аслан инибизге өтүп, и дальше ушул эле состав, Хамзага чогуткан состав биз Аслан инибизге чогутуп баштадык. Хамза дагы, Аслан дагы биздин уулубуз да, баарыбыздын уулубуз болуп калды. Кайдыгер карабаңыздар, келиңиздер, аз болсо дагы салымыңыздарды кошуп, жардамыңыздар берип кетиңиздер. Ушул балдардын айыгып кетишине биздин кичине болсо да салымыбыз кошулсун. Эч кимдин баласы оорубасын. Келиңиздер. Жана толук маалымат алдым, реквизиттерди толук алдым. Анткени азыр Кудайдан коркпогон мошенниктер чыгып атат туугандар. Өздөрүнчө WhatsApp'та группа ачып, ушуга которгула, ушунаны чогултабыз деп отчет бербей койгондор ошончо. Жана эле Instagram'дан ушул Асландын атынан бирөө ачыптыр, сүйлөштүм. Силер кимсиңер десем, мени култады дагы ошо жок болуп кетти. Ошон үчүн которуп атканда туугандар сураныч, ишеничтүү. Мен ушул Аслан үчүн реквизиттерди ылдыйга коюп коем, комментарийга закрепить кылып туугандар. Экран койсок, экранда быжырап батпай калат экен да. Ошол комментарийга киресиздер, закрепить кылып коем туугандар. Ошол 100% ишеничтүү. Биз ошол Асландын бөлөсү менен дагы сүйлөшүп, Асландын аккаунтун Instagram'дан дагы ошолтон реквизиттер алдык туугандар. Сураныч
ошол которуп атканда мисалы үчүн бирөө давайте чогултабыз, башка картага чогулталы, андан кийин ошого которот десеңиздер көнбөңүздөр туугандар. Анткени ортодо ал нишени жок. Эмне кылабыз бирөө которуп, туурабы? Промой өзүнө которолу, ошондо нур үстүнөн нур болот. Бүгүн мен ушул Москвадагы жалпы ушул активисттер менен дагы жолуктум, блогерлер менен дагы жолуктум. Ар ким өзүнүн колунан келгенин кылып атат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз, амансыздарбы? Оразалар кабыл болсун жалпыңыздын. Туугандар, Хамза иниздин сбору жабылды буйруса, мынакей кече бул тууганыбыз, ошол келинчеги менен кичине бизнес кылып, насып сатып ушинтип мына бүгүн 54 000 акча кылган экен Хамзага деп. Жок, 54 000 ма? 54 000, 54 000. Анан бүгүн буйруса Хамзаныкы жабылып, экинчи бөбөгүбүзгө болсун деп алып келиптир. Алла таалам разы болсун. Мына Москвадагы ишкерлер, бизнесмендер, силер да келсеңиздер болот. Мына бул жерде өкүлдөр да ушул жерде мынакей өкүлдөрүнө тапшырып алып акчаны мынакей санап эле койлу. Силер сөз бере элемби? Кичине түзөп турсаңыздар. Уранма магазиндерни сол өзүбүздүн подписчиктер менен ушинтип насик алып келип сатып, сол колубуздан келген акчаны сол 54 050 рубль чогулгандан ошол алып келип тапшырдык буларга. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Туугандар, келе бересиздер, буйруса жазып, чалып, өкүлдөр ушул жерде Кудай буйруса. Алла разы болсун баарыңыздардан. Видеону болушунча бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Ошол жаштар чайхана чогултуп жүрүп, баягы Асландын сүрөтүн алып алып, наличкалар чогултат. Бүгүн мына жолугуп келдим. Ар биринен Алла разы болсун. Кыргыз элибиздагы 1 сом эмес, 5 сом эмес туугандар, Кудайга шүгүр 5000 рубльден дагы салган мекендештерибиз болот. Албетте, садаканын чоң кичүүсү жок. 1 сом болсо дагы ошол төгүндөгү реквизиттерди которсоңуз, бул сиздин утугуңуз туугандар. Акыретке өзүңүзгө солуп иштегениңиз болот. Мекендештер, Хамзага акча чогулуп, буйруса Асланга башталды. Азыр бул жакта Асландын бир тууган бөлөсү келиптир Москвага. Азыр өзүм дагы жолуктум. Жана шефтер кызматта, Алла разы болсун. Русландын дагы бажасы менен жолуктук, Чыңгыз мырза менен. Буйруса эми ушул номерлер туугандар. Чисто өзүнүкү сураныч, мошенниктерге алданып калбаңыздар. Кызмат кылган инсандарга дагы буйруса дуа кылып туруңуздар. Аскаровда Дубай, Атакул Жалилев, Актилек Универсал, Баха, Дамир агаларыбыз, жана ошондой эле Москвадан Рустам Халматов баштаган жалпы блогерлер туугандар. Бул биздин мүмкүнчүлүгүбүз. Мен мисалы үчүн YouTube канал иштетем, Instagram иштетем. Колуман менин келе турган нерсе ушул публикация кылып, ушул инсандардын көйгөйүн элге жеткизип берүү. Анткени бизди эл көрөт. Instagramдан дагы, YouTube'дан дагы эмне үчүн колубуздагы бар нерсени туура жакка пайдалана албайбыз? Эмне үчүн бизге Кудай ушундай мүмкүнчүлүк бериптир? Колдон келишинче жардам бергиле дегенчи. Потому что бизде эл көрүп атпайбы? Ошол элге жеткизип беришибиз керек. Билбеген элдер дагы бар да. Мисалы үчүн мынакей Аскаровда Дубайлар себепчи болду, туурабы? Аккаунтuna киргизди, Instagramга киргизди. Аларды көрүп бардыгы которуп атат да. Ошол сыяктуу эле сиз дагы эгерде колдон келишинче реклама кылыңыз, историяңызга чыгарыңыз, публикация кылыңыз туура реквизиттер менен. Ошондо ошолор дагы көрүп, элдер жардам берет. Жана дагы бир нерсе айтып коеюн. Ушул Москвадагы чогулган жаштар 2-3 күндөн бери уктабастан, ал жак бир жак болуп, бирөөдөн 1 сом албастан, чай ичпестен чогултуп жүрөт. Анан жана бир колунда бар акчасы, колунда бар агабыз, жигиттер, кызматыңызга рахмат. Келгиле ушул менен болсо кичине акча силерге. Ушуну алып койгула. Иштеп атасыңар, чай-пай ичип койгула десе, акчасын албай койду. Эгерде сиз бизге акча берсеңиз, анда биз эртеге чыкпайбыз депчи. Биз бесплатно иштейбиз деп кызмат кылып атат туугандар. Ушул инсандарга дагы дуа кылып туруңуздар. Бар болуңуздар. Аслан элибиз үчүн эми күрөшөлү туугандар. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу Москвада мекендештер. Кайрылып кетет элек. Бүгүн биз сбор кылдык. Хамза инибизге деп башталган эртеменден. Алла тааланын кудурети менен биз кыргыз элинин күчү менен бул сбор түгөндү, буюрса бүтүрдүк. Кудайга шүгүр. Бирок биз ушул эле состав кайра эле Аслан инибизге чогултуп атабыз сбордучу. Ошондуктан сбор бүтүптүр дебеңиздер. Келиңиздер, келип ушул Хамзага деп берем деген ниетиңиздер болсо да келип ушул Аслан бөбөккө берип кетиңиздер. Биз мо QR код менен которсоңуздар болбой атыптыр. Ушул номер өкүл мо бөлөсү болот. Ушул бөлөсүнө которсоңуздар болот. Москвадагылар Тиньковко которсоңуздар болот. Келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз. Ушул Асландыкында чогултуп салалы, Москванын сыйлыгын көрсөтөйлү. Келиңиздер. Ассаламу алейкум туугандар. Ооба, туура эле бүгүн көрдүк, азыр эле видеолорду, Аскарлардын видеолорун көрдүк. 220 миллион акча чогултур, 50 миллион Асланга өттү. Хамзаныкы Кудай кааласа жабылды. Эми кичинекей бөбөгүбүз
Аслан калды. Бүгүн дагы азыр чайканада балдар жүрүшөт. Түнкү саат 12-лерде дагы отчет чыгат. Канча чогулган общий акчаны бириктиребиз. Келгиле баарыбыз биригейли, биригип Москвада бир отчет чыгарайлы, баардыгыбыз биригип мына кетти деп. Ушул бөгөздөгү мына орозо күндө жакшы соолук бериштерди кылып коелу. Баарыңарга чоң рахмат. Биз Волгоградский проспекттебиз. Мына өзгөн чайкана ушул жерге, өзгөн чайканасында ушул жерге айтылган. Ошо эртең өзгөрүлгөн нерсе болгон болсо ошол жакка өтө бересиздер. Бул кайрымдуулукта ушундай эле болот. Келе бериңиздер. Бул мен айтпады, буну айтпады эмес. Өзүңөрдүн пикиңер менен эле келесиңер. Ушу жардамга келдим, мен волонтермин, ишиңерди бүтүрүп келе бергиле. Баарыңарга чоң рахмат. Биз азыр Волгоградскийдебиз. Мына балдарга чоң рахмат. Келгенине баарына поддержка кылып. Кудай кааласа саат 12-лерде отчет чыгат. Отчетту полный чыгарабыз. Полный Кыргызстан менен биргеле биз ошо отчет чыгарып коюп атабыз. Туугандар, мен азыр кайрылуум элге эмес, билимой мынагу аттуу баштуу элдин алдында жүргөн блогер байкелер, биздин досторубуз, коллегалар деп эле коеюнчу. Мына биринчи сбор башталганда Рустам мечитке чогултканда баарыбыз келип баштаганбыз ошол жерге, видеолор таркатып мындай ишти баштаганбызда. Бүгүн мына ушул видеого Рустамдын номерин билесиңер, баарыңар тең Рустамды тааныйсыңар. Азыр бүгүн биз баарыңарды ушул жака чакырганбыз. Неге чакырганбыз? Ушул жактан баарыбыз элге жеткирели. Что экинчи сбор башталды, экинчисине дагы муктаж экенибизди билгизели. Келгиле бирикте, биримдикте чогулталы деген ниет бар болчу. Бирок сиздер жок болуп атасыздар да. Мына азыр көрүп аткандарчы, Рустам менен срочно байланышкыла, кимиңер каяктасыңар, качан келесиңер айткыла туугандар. Келиңиздер, бирге эртең кааласаңар башка жерге айтса, мына эртеңкиге ошол жака деле барабыз буйрусачы. Бирок биримдикте иштейли, ар ким аргасы жакта жүрбөй. Ошондо элге үнүбүз жетет иншалла. Туурабы? Ошондо кайсы жакта болсо мына кара. Туугандар, ошол айтып аткан темакабыз айткандайчы, блогерлер бизди эл көрөт да. Балким кабар жоктор бар да, ошого элге жеткизип жүрөт да. Мен ютуб алып Хамзанын видеосу болуп кетти. Күндө чыгарабыз. Ошо эл билсин, элге жетсин. Инстаграмда бүтү деп ойлоп отур көптөр. Сбор бүтө элек туугандар. Хамзаныкы бүтү, бирок ошо Хамзаны, ошол Хамзага которгонсуздар, ары эле ошо Аслан кетет туугандар. Колдон келишинче подлиста кыла бериңиздер, лентага чыгара бериңиздер туугандар. Ушундай күндө Инстаграмды, YouTube иштетип саксаңыздар, туурабы? Тойго барсак толтура ырчы, аркы эркилерди көрөбүз, келип бергиле мияка сураныч. Бир эле жолу чакырып атабыз, бир жолу чакырдык, келиңиздер, бир жакшы видео кылайлы ушул жакта баарыбыз тең. Бир кеңешип эртеңкиге. Кеңешип kesкен бармак оорубайт дейт. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара ал дагы эртерээк бул сборда бүтүрөлү. Канча адам иштебей жүрөт миякта чушу деп чуркап мына байылдар күнү түнү. Бири келди эртерээк бүтүрөлү туугандар. Туурабы? Туура айтып атамбы жигиттер, Жаман көрбөгүлө. Бүгүн ушул жерде болобуз. Баардык ушул жерде чогулабыз. Эртең башка жерде болот. Бүгүн аз баарыңар каерде аз акчаларды көп чогултуп атышат, өздөрүнчө жоролор чогултуп атышат. Молодец, чоң рахмат. Бардык кыргыздар өтө оперативно иштеп атышат да. Ошолор келип, акчаңарды өзүңөр келип ушул жака тапшырып кетсеңер болот. Баардыгыбыз ушул жерге чогулабыз азыр. Блогерлер баардык ушул жака келебиз. Баардыгыбыз бир видео чыгарсак жакшы. Элдерге дагы түшүнүктүү болот да. Ар кимиз ар жактан видео чыгара берсек дагы элдерге путаница болуп кетет. Ошо бир видеону жакшына кылып чыгарайлы, ынтымакта. Баардыгыбыз цел бир эле. Садака кылыш керек. Өзүнүн нерселерибизге жардам берсин. Билал Бекас хотя бы ленталардан чыгарып турсун ютубтарын. Болду. Ленталарга да чыгарбайт экен да, мен жокмун депчи. Жок. Азыр Москва шаарында жана башка шаарларда, Россиянын шаарларында, Питер, Новосибирск, Екатеринбург өзүнчө чогултуп атышыптыр. Достор, жоролор дегенде коллектив, ошолордун баарына кайрылат элек. Бул Хамза инибиздики бүттү буюрса, бул Аслан бөбөктүн бөлөсү болосун. Асландын бөлөсү болот. Ушул номер именно ушул баланыкы бөлөсүнүкү. Тартынбай, ужалат болбой, кимдик экен деп, мошенник эмес экен дебей, ушул номерге коркпой которсоңуздар болот. Ушуну тартып алыңыздар. Ушул бала бөлөсү болот Асландын. Келип Москвадагылар наличка берсеңиздер болот жана. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, жалпы мекендештер, жалпы Москвадагы биздин туугандар, биз Москвадан жаштар бир жамаат болуп, ушул Хамза уулубуздун бир тууган тайкеси Даниэль менен чогуу Иваново шаарына келдик эле. Келип бул жактагы мекендештер дагы өзүнүн салымын кошуп, бул жактан агабыз ошо кечеги күндөн баштаган акчасын бүгүн мына бизге өткөрүп берди. Эч кандай мошенство эмес, эч кандай ортодон акча жей турган эмес. Биз акчаны өткөрүп алдык, мына Даниэлдин колуна тапшырдык. Иваново шаарынан жалпы топтолгон сумманын отчету 246.100 рубль.
246.100 рубль. Кудай буйруса азыр Москвага 1 сааттарда жолго чыгабыз. Ал жактан дагы барып, Чыңгыз агабызга ушул акчаны өз колубуз менен тапшырып, отчет беребиз. Анан азыр дагы бир цехке чакырды бизди. Азыр бул жактан чыгып, ошол цехке барып, ал жактын да акчасын алып, бул жакка кошуп, анан ошол акчанын да отчетун беребиз сиздерге. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллахым разы болсун. Аллахым эки эселеп кайтарсын. Жалпы Ивановадагы биздин мекендештер, боордошторго чоң рахмат. Аллахым разы болсун сиздерден. Аллахым эки дүйнө бактылуулукту берсин, үй бүлөңүздөргө тынчтык берсин. Рахмат.